Her bir adamdı Allah subhanahu wa ta'ala özü жалгыз жараткан. Şerigi жоқ жаратуучу zat. Ömür bергенде дагы жалгыз, өң бергенде дагы жалгыз, ырыскы бергенде дагы жалгыз, перзент бергенде дагы жалгыз, ооруса шыпа бергенде дагы жалгыз. Жараткан Allah subhanahu wa ta'ala өзүнүн затында дагы, өзүнүн бардык сыпаттарында дагы шериги жок. Ал жалгыз зат. Кудурети чексиз, ырайымы чексиз, боорукерлиги, мээрими чексиз жараткан Алла Таала. Алла Таалам баарыбызды бу дүйнөгө жаратып, өзүнүн ырайымы менен ушу адамдар бактылуу болсун деп, адам баласы бактылуу болсун деп, өзүнүн тарабынан Алла Таалам китептерди түшүрүп келген. Тавратты түшүрдү Муса пайгамбарга, Забурду түшүрдү Дауд пайгамбарга, Инжилди түшүрдү Иса пайгамбарга. Кур'ани Карим акыркы китепти Алла Таалам берди Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям биздин пайгамбарыбызга. Кур'ан кыямат күнгө чейин келе турган инсандарга жолдомо. Кур'ан Алла Тааланын сөзү, мужизасы. Кур'ани Каримдеги сырлар, өкүмдөр, окуялар, буйруктар, мисалдар сизди бизди Кур'ани Карим тазалыкка чакырат, ынтымактуулукка чакырат. Кур'ани Карим биримдүүлүккө, тактыкка, мээнеткечтикке, туура ишенимге чакырат. Кур'ан туура ибадатка чакырат. Биздин ибадатыбыз Аллага качан кабыл болот? Кандай кабыл болот? Намаздын жол жоболору, орозонун жол жоболору, ажылыктын жол жоболору, зекеттики бардык нерсени алхамдулилля Алла субханаху ва таала сиздерге биздерге тугандар бактылуу кылуу үчүн бизге дин берген. Динди Алла Таала бактылуу кылуу үчүн берген. Байлыкты, мал, мүлк, дүйнөнү сыноо үчүн берет. Бактылуу үчүн эмес, сыноо үчүн. А бактылуу үчүн Алла Таала дин берди. Жараткан Алла субханаху ва таала карабы, өңү хуникпи, кембагалбы, инвалидпи, аны карабайт Алла субханаху ва таала. Жараткан Алла Таалам иманы барбы жокпу? Байбы, кембага, бийби, аны карабайт. Иманы барбы жокпу? Амалы кандай? Демек тугандар Алла субханаху ва таала өзү жаратуучу, бактылуулукту да берүүчү өзү. Кимге канча бактылуулук берет? Алла Таалам өзү чечет. Ошон үчүн тугандар жараткан Алла Таалам баарыбызга сиздерге биздерге дин берип атат мынакей. Ислам дини адилеттүүлүктүн дини, тазалыктын дини, боорукерликтин дини. Чыныгы Алланын алдында кабыл болгон дин инна дина индаллахил ислам. Ислам. Ислам дегенде бу тынчтык, Аллага моюнсунуу. Ислам дини саламаттыкты каалаган, жайылткан, ааламга тынчтыкты орноткон дин. Ортобузда дагы кандай гана жашоо тиричиликтери болбосун, Ислам дини мынакей бардыгына жол жоболору бар. Тазалыктын дагы, карай турган болсо алхамдулилля ибадаттын дагы Алла субханаху ва таала эң биринчи бизге бергени ишеним. Иман деп берди. Иман Алла бар, көзүбүздөн гайып. Көрбөстөн туруп ишенгенде атын иман дейбиз. Бейиш бар, дозок бар. Көрбөстөн туруп ишенген, ахирет бар. Иман да Алла субханаху ва таала эң биринчи алхамдулилля ар кимге бере бербейт экен. Кимди жакшы көрсө ошого берет экен. Дүйнөнү жакшы көргөнүнө да, көрбөгөн бардыгына бере берет. Бирок иманды динде Алла Таалам жакшы көргөнүнө гана берет экен. Тугандар алхамдулилля иманды бекемдешибиз керек. Иманды сакташыбыз керек. Кубатташыбыз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан сураганда, "Мал иман?" Иман деген эмне дегенде пайгамбарыбыз айтты. Качан сенин жакшы иштериң сени кубантырса, жаман иштериң сени кыжалат кылса, ушунун атын иман деди. Ида сарратка хасанатук ва саатка сайиатук фа анта муъмин. Качан сени жакшы иштериң, жакшы сөздөрүң, жакшы амалдарың сени сүйүндүрүп атса, жаман сөздөрүң, жаман иштериң сени кыжалат кылып атса, демек жүрөктө иман бар экен деп билебиз.
Жалган сүйлөп алдың, кыжалат болуп атасың. Намаз окубай койдуң, кыжалат болуп атасың. Туура эмес бирөөнү ушактап алдың, ушактап койдуң, туура эмес бирөөгө жаман сөз сүйлөп койдуң, кыжалат болуп атасың. Жүрөктө кыжалат болсо ыйман бар. Намаз окудуң, сүйүнүп атасың. Куран окудуң, зикир чалдың, сүйүнүп атасың, курсанчылык. Мунаны ыйман деди туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ыйманды чечмелеп берди. Эң биринчи жараткан Алла Тааланын бар экендигине, жалгыз экендигине ыйман келтирүү. Бул ааламдын кожоюну, жаратуучусу жалгыз Аллах, башкаруучусу Алла субханаху ва таала гана. Күндү, түндү алмаштырган, караңгылыктан жарыктыкты алып келип, жарыктан караңгылыкты алып чыккан жалгыз Алла субханаху ва таала. Инна фи халқи самавати вал ард ва ихтилафил лейли ван нахар ла аятун ли улил албаб. Акыл бар адамдарга ой жүргүзсө, бул жер менен асмандын жаралуусунда, түн менен күндүн алмашуусунда өтө чоң улуу белгилери бар. Алланын бар экендигине, кудуретине өтө чоң улуу белгилери бар. Качан ошон үчүн биз туугандар жараткан Алла субханаху ойлойлу мындай. Кандай жашыл кылып жаратып койду, кандай ырыскы берип атат. Алла субханаху ва таала неиматтарын эстетип атат бизге. Фадкуру ала Аллахи лааллакум туфлихун. Алланын неиматтарын эстеп жүргүлө, мүмкүн силер ийгилик табарсыңар дейт. Алланын берген жакшылыктары эбегейсиз. Жашоо өтө чоң бул Алла субханаху ва тааланын неиматы. Дин соолук Алланын неиматы, акыл эс Алланын неиматы, ырыскы Алланын неиматы, перзент Алланын неиматы, мамлекеттин амандыгы Алланын неиматы, үй бүлөнүн амандыгы, тынчтыгы Алланын неиматы. Бул Алла субханаху ва тааланын неиматтарын чеги жок, эсеби жок. Ушунчалык жаадырып берип атат, шүгүр кылсын деп берип атат. Алла неиматтарды тартуулайт шүгүр кылуусу үчүн. Демек, ар бир неиматка жашоого шүгүр кылайлы. Рахмат айтайлы Алла Таалага. Ден соолук бергенине рахмат айтайлы. Акыл эс бергенине рахмат айтайлы. Ырыскы бергенине рахмат айтайлы. Эртең менен турдук, алхамдулилlah, тынч. Канча мамлекет тынч эмес. Канча адамдын турак жайы жок. Канча адамдын турак жайы болуп, ичинде коркунуч бар. Кандай кээ бирлердин эртеңки күнү эмнени жейм деген кыжалатчылык бар. Бизде алхамдулилlah андай жок го. Кандай Алла Тааланын неиматтары бар. Ошон үчүн Алла Тааланын неиматын Алла айтат: "Ва ин таудду неиматаллах ла тухсуха." Эгер Алла Тааланын неиматын эсептесеңер, санап бүтпөйсүңөр. Бир көз канча неимат, кулак канча неимат тууганда, тил канча неимат. Ошон үчүн иншалла Алланын неиматын бири-бирибизге айтып жүрөйлү. Бири-бирибизге эстетип турайлы. Алланын неиматына шүгүрсүз болуп калбайлы. Алланын бергенине каниет кылайлы. Бергенине шүгүр кылайлы деп. Бири-бирибизге Алла Тааланын неиматын эстетип турайлы. Ва амма би ниъмати раббика фахаддис. Алла Таала айтат: Робуңдун жаратуучуңдун неиматын айтып жүргүн дейт. Пайгамбарыбызга айтып атат. Бизге буйрук берип атат: "Фадкуру ала Аллахи лааллакум туфлихун." Алланын неиматын силер эстеп тургула, эстеп жүргүлө. Мүмкүн силер ийгилик табарсыңар, бактылуу болорсуңар дейт. Алланын улуу неиматынан туугандар, бул Алла Тааланын дини. Бул эң улуу неимат Алланын дини. Ал-яум акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ниъмати ва радиту лакумул ислама дина. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алла Таалам 23 жыл Кур'ан түшүрдү. Мекке шаарында, Медина шаарында. 23 жыл Кур'ан түшүрдү. Түндөсү дагы, күндүзү дагы, курсанчылыкта дагы, кыжалатчылыкта дагы, сапарда дагы, ден соолукта дагы, ооруда дагы, ачкалыкта дагы, токтукта дагы, үйүндө дагы, ар учурларда Алла субханаху ва таала Кур'ани Карим бир мезгилде бир учурда эле түшкөн эмес, бир абалда түшкөн эмес. 23 жылда акырын Алла Таалам түшүрүп, эң акыркы аяттар катары мынакей ажылыкта, коштошуу ажылыгында Алла субханаху ва таала пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга Арафат тоосунда, Зилхиджа айын Арафа, 9-чу Зилхиджада Арафа күнү Арафа тоосунда пайгамбарыбызга ушул аятты түшүрдү. Ошодон кийин пайгамбарыбыз бир 80-90 күн жашап, ана дүйнө менен коштошкон да. Ушул жерде эми Алла субханаху ва таала айтып атат: "Ал-яум бүгүнкү күнү акмалту лакум динакум." Силердин диниңерди мен толук кылып бердим дейт.
Wa atmamtu aleykum ni'mati, sizlerge men nematımды dagы бүтүрүп бердим. Толық неmatым бүттү sizlerge, дин менен. Wa raditu lakumul islama dina, sizlerge men ислам динди разы көрдүм. Разы туттум sizlerge. Мындайча айтканда, мен ислам динден разы болом. Качан силер ислам динде жашасаңар, ислам динде бекен болсоңор, ошондо мен силерге разы болом. Бул Аллах айтып атат. Wa raditu lakumul islama dina, дин катары силер үчүн мына мен исламды разы көрдүм силерге. Демек, кандай улутта болсун, кандай урууда болсун, кандай жерде жашасын, кандай тилде сүйлөсүн, кандай социалдык абалда болсун, кызыктырбайт экен, Аллахнын ушун динин, ислам динди карманган болсо, Аллах андан разы болот экен. Аллах разы болгон мааниси кандай? Анын дүнүйөсүн дагы оңдойт, ахиретин дагы Аллах субханаху ва тааля аныкын оңдойт. Дүнүйөсү дагы абат, ахирети дагы абат аныкы. Ошон үчүн иншаллах, демек Аллах субханаху ва таалянын улуу неаматы дин. Дин тугандар. Динге зыян келбесин. Динге зыян жетпесин. Мусулмандын иманы динге зыян жеткенге чыдай албайт. Диндин өскөнүн каалайт, өнүккөнүн каалайт, жайылганын каалайт. Анткени алхамдулилля дин жашоону туура өткөргөндүн жолу. Дин бул намаз менен эле, мечит менен эле чектелбейт тугандар. Ортобуздагы мамиле бул бардыгы дин. Алды бердибиз дин, соода сатыгыбыз дин, башкаруу баш ийибиз дин, сапарларыбыз дин, куда сөгүүбүз дин, үйлөнгөндөн маркумду узаткан бардыгы дин. Кийинген, тазаланган, учурашкан, жардам берген, кечиримдүү, бунун бардыгы дин тугандар. 24 саат Аллах субханаху ва тааля бизге нурлуу жашоо берген. Ырайымдуу жашоо берген. Ынтымактуу жашоо берген, таза жашоо берген. Бактылуу жашоо берген. Ошонун аты дин. Мынакей тугандар, ошон үчүн иншаллах биздин жүрөгүбүздө биринчи талап күн сайын Алла Тааланын тарабынан жаңыдан келип аткан жашоого шүгүр кылайлы, жаңыдан берилип аткан ден соолукка шүгүр кылайлы, жаңыдан берилип аткан акыл эске шүгүр кылайлы, жаңыдан берилип аткан Алла Таалама ырыскысына шүгүр кылайлы. Күн сайын Алла Тааланын кандай эле бул алам жаңылатып аткандай эле өкүмдөр дагы жаңыланып турат. Өкүмдөргө Алла Таалага баш ийели. Алла Таала биздин пайдабызга буйрган. Чын сүйлөгүлө биздин пайдабыз үчүн. Ынтымактуу болгула биздин пайдабыз үчүн. Дарат алып, гусул кылып жүргүлө биздин пайдабыз үчүн. Намаз окуп, менен жардам сурап тургула биздин пайдабыз үчүн. Кайрымдуулук кылып, ахиретиңерди оңдогула биздин пайдабыз үчүн. Кайрымдуулук кылып, бейбечараларга жардам берип, башынан сылап тургула биздин пайдабыз үчүн. Бири-бириңерди коноктоп, бири-бириңерге белек берип, ортоңордо мухаббат пайда кылгыла биздин пайдабыз үчүн. Алла Таалам канча бизге берсе, ал биз үчүн берген тугандар, биздин пайдабыз үчүн. Өзүбүзгө жакшы түшүнүп алышыбыз керек. Алла субханаху ва тааля Кур'ани Каримде айтат: "Ин ахсантум ахсантум ли анфусикум." Эгер силер жакшы иш кылсаңарчы, жакшылыгын өзүңөр аласыңар. Биз жакшы иш кылып ибадат кылсак, Алла Таалага пайда жетпей деген. Жаман иш кылып, тоң моюн болуп кутуруп кетсек, Аллага зыян жетпей деген. Пайдасы дагы өзүбүзгө, зыяны дагы өзүбүзгө. Ошон үчүн айтат, шүгүр кылгандын пайдасы жана шүгүрсүздүктүн зыяны адамдын өзүнө кайтат. Башка бирөөгө кайтпайт. Шүгүр кылсаңыз, бунун пайдасын сиз аласыз. Шүгүрсүздүк кылсаңыз, бунун зыянын да сиз аласыз, башка албайт. Ин ахсантум ахсантум ли анфусикум ва ин асаатум фалаха. Эгерде жаман иш кылсаңар, ал дагы ошол өзүнө. Ошон үчүн иншаллах келиңиздер 5 убакыт намазга бекен болойлу. Кыямат күнү Алла субханаху ва тааля эң биринчи эсеп китепти 5 убакыт намаздан баштайт. Ар бир адам өзүнүн намазынын эсебин берет. Каалайбы, каалабайбы? Мынакей ар бир адам. Бирөө атасынын намазына эсеп бербейт. Апасынын, аялын, бала чакасынын намазына эсеп бербейт. Ар бир адам өзүнүн намазынын эсебин берет. Жараткан Алла Таалам айтат Кур'анда: "Афа хасибтум аннама халакнакум абаса ва аннакум илейна ла туржаун." Эмне деп күмөн кыласыңар? Биз силерди максатсыз эле, бекер, тамаша, оюн үчүн жараттык биз силерди. Эмне деп күмөн кыласыңар? Силер биздин алдыбызга кайтып келбейсиңерби? Алла Таала максатсыз жараткандан таза зат. Жыланды дагы, чаянды дагы Алла Таала максатсыз жараткан эмес. Бунун дагы бир максаты бар, бунун дагы бир пайдасы бар. Бунун дагы ушундай бир өзүнүн хикматы бар. Инсан, акыл эс берди Алла Таалам инсан үчүн
Bu dünyөнү жаратты. Айды, күндү, асманды, жерди, абаны, сууну, отту, жер жемиш, бардык жандыктарды инсан үчүн жаратты. Халакты дүния ли ажликум дейт. Мен дүниені жараттым сіздердің пайдаңар үшін, сіздердің қызықшылығыңар үшін, сіздердің зарылшылығыңар үшін, мақсатыңар үшін сіздерге жаратып отам дейді. Ва халақтукум ли ажли, ал эми сіздерді мен өзім үшін жараттым дейді Алла Тағала. Манisi қандай? Алланы танылы, Аллаға чырайлы ибадат қылайлы, Алла Тағаланы жақсы көріп, Алладан кечирим сұрап, Алла Тағаладан жақсылық сұрап, бақыт сұрап, жақсылықтың бардығы Алладан келеді. Жақсылықтың бардығы Алланың қолында. Biz Allah'dan sırayla, tilekti Allah'dan sırayla, her bir günde Allah'dan sırayla, her bir tünde Allah'dan sırayla. Allah'a жақын ahiretiyiz, oşun için tuğan, Allah'ın barımızı jarattı, ahiretke dayardansın der. Ahiretin kurup alsın der. Allah Teala'nın baylık verdi, ahirette kuruş için verdi. Allah'ın densoluk verdi, ahirette kuruş için verdi. Birlikte verse de ahiretin kuruş için verdi. Demek Allah Subhanahu ve Teala bergen nimetlerin, mümkünçülüklerin, menen biz ahiretimizni kurup kalaylı. Ahiretimizni kurup kalaylı. Çünkü namaz tuğandar, her birimiz namazımızda oңдойлу. Her birimiz namazda. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlerge namaz taşlap ketdi. Allah menen baylanışkanға, Allah'dan jardam suraganға, Allah'ını estep turganға, günölerden saktanganға, şeytandın joluna düşpөгөнгө, ырыскыны tartkanға, Allah'dan jardam surap düşürgөнгө, kabırdın kengdigine, kabırdın nuruna, ahirettin Allah Subhanahu ve Teala esep kitebimiz barına namaz verdi bizge. Beyiştin açkıcı dedi Peygamberimiz. Menin gözümdün karegi dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Deneyimizin, ruhumuzun rahatı dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kabırdın ahirettin nuru dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu dünyada bardık jamandıktan, əvirsizlikten, günölerden toktata turgan iş namaz dedi. Allah Teala aytadi. Şunun için tuğanlar Allah Teala'nın barımızga şunday namaz verdi. Her birimiz namazды үйрөнөйлү, namazды jandandırıp, жақшына окуйлу, 5 vakt namazды kaza kılbaylı. Sünnetler var, nafiller var, vitir vacip var. Nafillerge dağı bekem. Andan sırtkarı kimdi moynunda namazdı kazası olsa, kazalarda da okuylu. Ertege esep kitevi var tuğan. Kimdi moynunda kaza var mı? Fukaha, ulamalarımız var жазған. Peygamberimiz özü dağı kaza okugan. Ne için? Ümmetke görsetip üretti. Çoğun kazatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den namazları kaza oldu. O keyin anın bardığını okudu. Tuğanlar üçün namazdın kazasındağı bereyli. Namazda sajda kılganda жақшылап sajda kılaylı. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhanallah bardık ayıptan taza, kemçildikten taza, жетишпестиктен taza. Rabbiyal menin Rabbim, jaratuuchum. Manga öңtüs berip, menin bardık kajetlerim bütürüchü. A'la en ulu dep aytып atasiz sajdada. Peygamberimiz aytkan, adam balası Allah'a en жақын bolgan uchur sajdada dedi. Sajdada en жақын bolgan uchur sajdada. Şoň üçin inşallah biz namazımız kançalık oң olsa, jandansa, oşonçoluk jaşoobuz şandanat. Jaşoobuz oşonçoluk oң olat, ahiretimiz oşonçoluk nurlanat. Şoň üçin inşallah erteli geç zikirlerge beken boloylu. Erteli geç zikirlerge. Allah aytad: "Ya eyyuhellezine amanu zkurullaha zikran katira." Ey iman keltirgenler, sizler Allah'ını köp estep жүргүлөр. Zikirdin kasiyeti öte çoğ. Ala bi zikrillahi tatmainnul kulub. Kavardar. Allah'ın zikrinde gana yürekler tınçtanat. Yürekler rahatlanat. Yürekler beypildenet. Kaçan? Kaçan Allah'ın zikri olsan. Tilimiz Allah'ın zikir kılat. Allah Teala yüreğimizge rahat alıp gelir. Yüreğimizi tınçtandırат inşallah. Adamlar hazır bugün gıcalat bolup, yüreğin tınçtandırış üçün biröler arak içet, biröler bilyard oynayt, biröler balıkka çıgat, biröler daha bir jaktan jaman aram nerselerdi kılat. Al menin yürek tınçtanbayt, gıcalatçılığı gana küçöýür. Kaygısı gana küçöýür. Yürek tınçtana turgan nerse, yürek beypildene turgan nerse, uspakayıp turgan nerse, al Allah'ın zikri. Allah'ın zikri en oңой. Daratsız dele kılsanız bolat. Kıblanı karabay dele zikir kılsanız bolat. Basıp baratı öyle zikir kılsanız bolat. Jatıp alıp dele zikir kılsanız bolat. Uluoda minip barat dele zikir kılsanız bolat. Tündösü gündüzü ayırması yok. Meçitin içinde olav, bazarda olav. Allah'ın zikri.
Наоборот, канчалык бейкапарлыкка чакырган учурда зикир кылсаңыз, соо ошончолук көп болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, кимде ким базарга барып, базарда зикир кылса, базарда зикир кылып атат. Не деп? Ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика ла. Лахул мулк ва лахул хамд юхи ва юмит биядихил хайр ва хува аля кулли шайин кадир. Зикир кылды, буга канча? 1 миллион савап жазылат. Базардыкында, себеп базарда бардыгы дүниеге чакырган, дүниенин нерсеси өзүнө тарткан нерсе. Ошол жерде да Алланы унутпай, Алла Тааланы унутпай. Мына сахабалардын сыпаттары ушундай эле. Аларды тижарат, аларды бизнес, аларды базар, Алланын зикиринен бейкапар кыла албайт эле. Алар ошо сауда кылып атып дагы, дыйканчылык кылып атып дагы, базарда иштеп атып дагы Алла Тааланы эстен чыгарышпайт эле. Бүгүн биз намазга келгенде Алланы эстен чыгарып коюп атабыз. Намаздын өзүнө келип, эстей турган учурда келип Алланы эстен чыгарып атсак, алар о базарда туруп, сауда кылып атып Алла Тааланы эстен чыгарбайт эле. Бири сатып атат, бири алып атат, бири Алланы эстеп сатып атат, Алланы эстеп алып атат, Алланы эстеп кызмат кылып атат. Ошон үчүн Бахауддин Накшбанди рахматулла алейх айткан, дил байор, даст бакор, дил байор. Мындай деген кол кызмат кыла берсин, жүрөк Алла менен алек боло берсин. Колубуз кызмат кыла берет экен, иш кыла берет экенбиз, учурашабыз, башка кылабыз, тигиндей мындай кылабыз, бирок жүрөгүбүз Алла менен байланышта болсун. Мынакей туугандар, Алла субханаху ва таалага канчалык тилибизден зикир кылсак, ошончолук жүрөгүбүз нурланат. Пайгамбарыбыз айткан, кабырдын азабынан зикирден өткөн куткара турган нерсе жок деген. Зикирден өткөн куткара турган нерсе жок кабырдын азабынан. Пайгамбарыбыз айтат, эң улуу сөздөр субханаллах, вальхамдулиллах, ва ла илаха иллаллах, валлаху акбар. Бул периштелердин зикири. Bundan ötkön ulu zikir жок аламда. Ошон үчүн Лукман Хаким айткан баласына, балам, сен тилиңди көндүргөн зикирге, адаттандырган зикирге. Бүгүн биздин тилибиз ушактаганга, дүнүйөнү мактаганга, өзүбүздү мактаганга, бирөөнү жамандаганга тилибиз көнүп калгандай, бул адатты, жаман адатты таштайлы дагы, тилибизди жакшы адатка алып келейли. Кандай? Allahumma gfirli, ya Allah meni geçir der. Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu akbar, la havle ve la kuvvete illa billah. Tilibizdi tündösü dağı, gündüzü dağı zikirge göndüreyli şunu. Kursağımız tok uçurda da zikir kılaylı, aç bolsak da zikir kılaylı. Kursant bolsak da zikir kılaylı, kıcalat bolsak da zikir kılaylı. Daima işe tolturaylı zikir. Peygamberimiz aytat, men bir günde 100 jol istiğfar kılamın deydi. Astagfirullah ve atubu ileyh. Ey Müslüman bir tuğandar, Müslüman erkekler, Müslüman ayaldar, Peygamberimiz bizge ülgü, örnek, jolbaşçı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkasından az degende siz bizdagi ertemenen geçinde 100 jol zikir kılaylı, istiğfar kılaylı. İstiğfar degen ne? Allah Taala'dan geçirim sura. Günölörgö geçirim suragandın atın istiğfar deydi. Astagfirullah ve atubu ileyh. Astagfirullah dep koydular go. Astagfirullah ve atubu ileyh. Men Allah Taala'dan geçirim surayım günölörümü. Tilim menen, gözüm menen, kiçinekey, çoğ, murunku, жаңы, eski, kança günölörüm var, bilip bilbey kılgan. Uşunun bardığına Allah Taala'dan geçirim surayım. Peygamberimiz aytat, 100 jol istiğfar kılam. Bolsa Peygamberimizin günösü jok. Günöden taptaza. Günösü jok. Sizge bizge üyretiş üçün manaki aytып атат туğandar. İstiğfar kılaylı. Peygamber aytkan, "Men lazimal istiğfar." Kim istiğfardı bekem karmasa, "Ja'alallahu lehu min kulli dhiqin makhraja ve min kulli hammin faraja ve razaqahu min haysu la yahtasib." 3 paydasını aytты istiğfarın paydasını. Unutpaylı tuğandar. Uşunu üyge al paraylı. Atağızga aytaylı, apağızga aytaylı, ayalыбызга aytaylı, bala çakaga aytaylı. Aytып ele koyboston, özübüz dagı atkaraylı, alardı dagı atkartaylı. Müslüman adamın jaşosu istiğfar menen jaşayt. Şükür menen jaşayt. Zikir menen jaşayt. Dua menen jaşayt Müslüman balası. Müslüman balasının tünü dagı, gündüzü dagı uşu 4 amalsız ötpeyt. Bizdin her bir tünübüz koğuzda olsun. Gündüzübüz koğuzda olsun. Emne menen? Zikir menen. Emne menen? Şükür menen.
emne menen istigfar menen, emne menen dua menen bizdin her bir tünübüzde uşu 4 amal bolsun. Her bir gündüzübüzde 4 amal bolsun. Üy bülöbüzde daha başkalarыбызda dagı. Kандай? Oşonun birösü mınaki istigfar. Peygamberimiz ayttat, kim istigfarды bekem karmasa, Allah Taala maga bardık tosulup kalgan, jabılıp kalgan jolдорун бардыгын açıp salat deydi. Az aytып atpayım mına? Şu men balamın jolu jabılıp kaldı. Bir dem salıp beresizbi, jol açılıp ketsin. Bağı jabılıp kaldı. Dem salıp beresizbi, bağı açılıp ketsin. Je bir kaysıl jerge barıp koy soyup keleylim, ne kılaylı dedi. Tokto, istigfardı karma. Peygamberimiz ayttat, istigfardı ele karma, eç jaka bargandın gereği yok. Eç kanday dem saldırganın gereği yok, eç nerse kılganın gereği yok. Üyüңүздө турасыз, Allah Taala sizge жолуңузду ачат, багыңызды ачат, бейишиңизди ачат Allah Taala. Жүрөгүңүздү ачат, хидаяттын эшигин ачат. Качан истигфар кылыңыз. Allah Taala эмне деп атат? Ушундай барды тардыктан кеңдик кылып коет экен. Жүрөгү сыгылган, көкүрөгү сыгылган. Allah Taala кең кылып коет жүрөктү. Экинчиси, бардык жалачылыктан Allah Taala мага курсанчылык берет. Үчүнчүсү, ойлобогон жерден Allah Taala ырыскысын жеткирет дейт. Ойлобогон жерден ырыскысын Allah Taala алып келип берет. Ошон үчүн иншалла истигфар кылайлы. Астагфируллаха ва атубу илей. Эң кыска эрте менен жүздө, кечинде жүздө, андан көп болсо дагы жакшы, нары бери жүргөнчө Аллахумма гфирли. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын улуу касиеттүү тугандар, ушул дуа Allah Taala'dan кечирим сурап жашагыла деген. Аллага шүгүр кылып жашагыла деген. Allah Taala'dan dua kılıp, dünyanın жақшылықтарын, ahiretin жақшылықтарын сұрап, dünyanın жамандығына пана тілеп, ahiretin жамандығына пана тілеп. Men sizге bir dua айтайын, uşu duanı dağı жақшы eski alıp, jattап алайлы, bilip алайлы, dua kılıp turaylı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gün sayın dua kılıp, Allahumma inni es'aluka fi'lel hayrat ve terkel munkarat ve hubbel masakin ve en tagfirali ve terhamani fe idha aratta bi'ibadika fitneten Fakbid ileyke gayra maftunin. Ya Allah, men senen жақшы işlerdi kılgandı sorayım, jaman işlerdi taştagandı sorayım, beybeçaraları жақшы görgöndü sorayım, meni geçirgeningdi sorayım, mağa rayımdılık kılganыңды sorayım. Ya Allah, egede qaysı bir qowumgo fitnanı kalay turgan bolsоң, fitnaga meni uçuratpaylı alıp ketkeningdi sorayım deydi. Mına tuğandar Allah Taala'dan gün sayın жақшы işlerdi kılgandı soraylı. Жақшы işlerdi gövrök kılıp kalaylı. Ölgөнгө çeyin жақшы işlerdi көбүрөөк кылып калайлы. Gün sayın жаман işlerdi таштаганды сурайлы. Өлгөнгө чейин жаман işlerdi азайтайлы. Алдаганды азайтайлы. Бекапар жүргөндү, жахалат, надандыкты, орой, копол, жаман мүнөздү таштайлы булардын бардыгын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жаман амалдан, жаман каалоолордон, жаман мүнөздөрдөн пана тилейт. Аллахумма inni a'udhu bika min munkaratil ahlak vel a'mal vel ahva. Ya Allah, jaman münözden sakta, jaman amallardan sakta, jaman kalolardan sakta dep Peygamberimiz dua kılat etti. Andıktan Allah subhanahu wa ta'ala barımızda kavul kılsın, 5 vakt namazga bekem olaylı, Kur'an menen dost bolaylı. Kur'an menen dost bolunuz, bu dostluğun hiç kaçan taştamayın. Kur'an menen dost bolunuz, Kur'an kolunuzdan karma beyişke girgizip koyun. Kur'an menen sırdaşınız, Kur'an menen tanışınız, Kur'an menen jakındaňyz, Kur'an menen jüregiňizdi nurlaňyz. Jürekti tazalay turgan Allah Taalam Kur'an bergen, jürekke şifa Allah Taalam Kur'an bergen. Allah Taalam Kur'an hakikat berdi. Şoň üçin inşallah her bir Müslüman sözsüz gün sayın Kur'an okuganga үйrөнүшүбүz керек. Mınaki az internetde karap oturbaysızbı? 2 saat 3 saat ketip atat. Oşonun 15-20 minutun Kur'an okusak bolboybu? Kur'an okuylu, үйrөнöylü. Ümitsiz bolboylu, ümitsiz şeytandan 70'ke çıksaňyz da, 80'ge çıksaňyz dagı. İnşallah Kur'an'da bir tamgasını öğreniyoruz. Bugün bir ele tamga, erten dağı bir tamga, bir süngünü dağı bir tamga. Bu da kalasa bir ayda Kur'an'ın barı tamgasını bilip alasın. İkinci ayda kişine koşup kalasın. Müslüman Kur'an okubay, kanday Müslüman? Kur'an dese ölgöngele okuganga yok. Kur'an tirülerge düşkön, tirülerin amalına düşkön. Ölgönderge de soğuk öte zor. Bırak bizge tirülerge düşkön Kur'an. Sodagerlerge düşkön. Atalarga düşkön, ennelerge düşkön, baldarga düşkön, musapırlarga düşkön, biylerge düşkön, baylarga düşkön, jaşlarga düşkön, kariyalarga düşkön. Kur'an bütkül adam zattığından bardığına tuğra yol görsetüş düşkön.
Шахр Рамазан унзила фихил Кур'ан худан линнас. Мынакей. Рамазан айында Кур'анды Алла Таалам түшүрдү. Эмне үчүн? Максат ушул, адамзатка туура жолду көрсөтүш үчүн. Жашоонун туура жолу Кур'ан көрсөтөт. Сиз сураңыз, жашоонун туура жолу каякта экен? Кур'ан көрсөтөт. Сиздин акылыңыз, оюңуз, тажрыйбаңыз, бүгүнкү күндө элдин көз карашы бир чекеде. Кур'ан сизге мынакей эң туура жолду көрсөтүп берет туган. Ошон үчүн иншалла келиңиздер, намазга бекем болойлу, зикирге бекем болойлу, Кур'ан илим алайлы, илимге амал кылайлы, жана башкаларга даават берейли. Тугандарга, досторго бөлүп жарбай, бардык адамзатты жакшылыкка чакырайлы, бардыгын жамандыктан кайтарайлы, бардыгын Алланын таухидине, Алланын жалгыздыгына, кыяматтын болуусуна, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын сүннөтүнө чакырайлы, бардык адамзатты чакырайлы. Жагабы, жакпайбы айтайлы туган, Алланы жалгыздап улукта, жалгыз Алла гана ибадатка лайыктуу, жалгыз Алла гана коркууга лайыктуу, жалгыз Алла гана шүгүргө лайыктуу, жалгыз Алла гана үмүткө лайыктуу. Алла Тааланын казынасы кең, берүүсүндө Алла субханала чеги жок. Күн сайын иншалла башкаларга дагы жаман иштерди таштайлы, жалган сүйлөгөндү таштайлы, жала жапканды таштайлы, уурулукту таштайлы, зынаны таштайлы, кумар ойноп, карта ойногонду, бекерпоздукту, жалкоолукту таштайлы, коркоктукту таштайлы, сараңдыкты таштайлы. Булардын бардык арам нерселердин бардыгын таштайлы дагы, жакшы нерселерди, адал нерселерди, баалуулуктар менен бааланайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мүнөзү менен мүнөздөлөйлү. Кур'андын нуру менен нурланайлы. Адам алхамдулилlah ушу бирибизге ушинтип толуктап, бирибизге жардам берейли, бирибизге кубаттайлы, бирибизге ушун алхамдулилlah райымдуу жашоого бирибизди чакырайлы. Райымдуулукка эмне жетсин. Аракет кылабызбы иншалла. Жараткан Алла субханаху ва таала кабыл кылсын. Тугандар Алла Таалам баарыбыздын күнөөлөрүбүздү кечирип, канча жашообуз калган болсо, ибадатта өткөргөнгө, таза өткөргөнгө, Алла Таала жакшы көргөн амалдарды аткарганга, пайгамбарыбыздын чыныгы, сүйкүмдүү үммөтү болгонго аракет кылайлы. Канча жашообуз калды, Алла Таала билет. Ошон үчүн иншалла калган ушул айтат, ким калган жашоосун оңдосо, мурунку жашоосун Алла бардыгын оңдоп салат дейт. Бардыгын кечирип салат дейт. Ошон үчүн иншалла мына калган жашоону келиңиздер, 3 нерсени ниет кылайлы. Биринчи илим алайлы, экинчиси амал кылайлы, ибадат кылайлы, үчүнчүсү даават кылайлы. Ошон үчүн иншалла өзүбүз дагы бир ак менен караны ажырата турган, адал менен арамды, фарыз менен важипти, Алланын укугу кандай, пайгамбарыбыздын укугу, Кур'андын акысы кандай, үммөт адамдардын акысы кандай, ата эненин акысы, аял бала чаканын акысы үйрөнөйлү, илим алайлы дагы, ошого ибадатты күчөйтөйлү. Ибадатты күчөйтүп, үчүнчүсү сөз пайгамбарыбыз акыркы пайгамбар болгондуктан, биз сөзсүз бүткүл адамзатты ниет кылып, өзүбүздүн чөйрөбүздөн, өзүбүздүн айылыбыздан жакшылыкка чакырганды баштайлы. 5 убак намаз ушеде сапта толсун туугандар. Биздин айылыбызда таптакыр уурулук болбосун, бөлүнүп жарылуу болбосун, зына болбосун, кумар ойногон болбосун, арам нерселер, арак ичкен, жана башка нерселер бардыгы биздин айылыбызда болбосун. Биздин айылыбызда кандай улуулардын урматы орундалсын. Аял заттын ыззаты орундалсын. Биздин айылыбызда алхамдулилlah намаз жандансın, zikirler жандансын, илимдүү болсун. Ар бир үйдө кал Алла, кал Расул, Алла айтты, пайгамбарыбыз айтты деген сөз жаңырсын. Биздин айылыбыз ушундай нурлансın. Алла субханаху ва таалага ушундай жаксын. Ушул айылыбыздагы ар бир адам бактылуу болсун деп, ошон үчүн аракет кылайлы. Ошон үчүн иншалла кичине кеңешип, машвара кылып, не кылайлы? Алхамдулилlah таалим өткөрүп, жамааттарды чыгарып, жамааттарды кабыл алып, аксакалдарыбызды алдыңкы сапка коюп, алхамдулилlah жаштарыбыз кызматта болуп, бирибизге сыйлык сүйлөп, бирибизге кайгыбызды бөлүшүп, бирибизге жакшылык каалап, бирибизге пайда жеткирүү ниетте жашайлы, ана көрөбүз ана. Алла субханаху ва таала бизди эки дүйнөдө иншалла бактылуу кылат. Даярбызбы иншалла? Аракет кылабыз, а? Алла таалам кабыл кылсын. Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар.